Эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси Өрүкзарлуу Баткен жергесинде да майрамдык салтанаттар менен коштолууда. Облус борбору Баткен шаарындагы негизги иш-чаралар түштөн кийин саат 16:00 башталат. Расмий бөлүктөн кийин концерттик программа менен уланаары айтылды. Мындан сырткары көргөзмө, жарманке, спорттук оюндар, театрлаштырылган оюн-зооктор да уюштурулат. Учурда шаар тургундары жана коноктору эгемендүүлүк күнүн майрамдап жатат. Бүткүл кыргыз элине бүгүнкү эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Биздин 30 жылдын ичинде биздин Кыргызстан өзүнчө эгемен болуп, көп өзгөрүүлөр болду. Кала берсе биздин өзүмдүн областымды айта турган болсом, 2010 жылдан баштап биз өзүнчө област болуп, областта көп жетишкендиктер болду да. Мурда Ош областына каттап жүргөн болсок, кийин өзүбүздүн Баткен шаары, областын борбору болуп, биз үчүн айрыкча биз чекеде жайланышканыбызга байланыштуу көп нерселерди биз ошол Баткендин өзүнө өтөрө турган болдук да. Майрамдык маанай жакшы. Баардык кыргыз элинде бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктап кетмекчимин. Баардык кыргыз элинде тынччылык болсун, токчулук болсун, заманыбыз тынч болсун. Майрамыңыздар менен барыңыздарды.